Бул дүйнөдө адамга сыноо ар кандай берилет. Бири балага зар болуп, уул көрбөй же кыз көрбөй кыйналат. Айрымдары ажырашып, эки жолго түшүп, же жакындарынан айрылат. Кандай учур болсо да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: башыңарга кыйынчылык келгенде жаратканга кайрылгыла намаз жана сабыр менен деп. Биздин каарманыбыз Бекболот да учурда оор сыноодо. Ал жол кырсыгына кабылып, эки буту баспай калган. 38 жаштагы темир сындыра турчу. Гүлгүндөй жаш курагында 1 жылдан бери төшөктө. Фура үлгүсүндөгү жүк ташуучу оор машина сүзгөндө ал машинанын алдында калып тепселип калган. Ал буту иштебей, сезбей калганын билгенде кандай абалда болгонун көзүнө жаш ала мындайча эскерди. Фуранын алдында калдым. Өтүп баратат, как раз кыйкырып атам алдында. Даже не заметил экен да мен койгон. Действительно 3 метрде мертвый зона экен да аныкычы. Даже эксперимент болду. Последний редуктор мост кыйылып калдым да. Уже сүйрөдү да. Шуну как раз алдында жерге чейин сүйрөп бардым. Байке турган жерде. Анан эгерде мостка илинбеген да, мен кайра туруп кетип калмакмын. Басылдычы. Эчтеке болгон эмес. Көрсө ушунда сынган экен. И еще зашимление болду. Анан 4-чү гор больницада операция болду. Каттуу эле болду. Тияк-бияк болуп. Бирок аларды уверенно качан басасында айткан жок да, бирок костный мозг целый деди да. Повреждение, зашимление катуу болгон. 5% только. Барбаган жери калган эмес. Бир нече рет оор операцияларды башынан өткөрдү. Дарыгерлер бутунун айыгышына убакыт гана керек экендигин айтышат. Атасы, иниси экөөлөп багып, колунан келген жардамын берип келишет. Атасы акпаралы. Эгер мен бирөөгө жардам бере алганда берет элем. Анткени биз адамдарда болгон аруу бийиктик бул кайрымдуулукта болорун жон терибиз менен сездик дейт. Баланы путка тургузса болот деп каржылат. $500 бергиле, bir какой-то частный клиника, ошол тургузсаңыз деди. Бир айдын эмесинде бүткүл положениясы кылабыз деди. Анан билбейм, айта албайм. Кудай кааласа элибиз бар, эрибиз деле бар. Эл менен эл арасында эрлер деле жүрөт. Иншалла жардам берген кишилердин немелерине адрестерибизди берип туруп, жардамдарды Кудай кааласа алып келебиз. Эмне дейин, элим аман болсун, баары жакшы болсун. Бирок Кудай үчүн сурайм, жардам берип койсо болду. Ошо элге. Себеби бармак кесилбегенче бармактын кадырын билбейбиз. Эми сиз көрдүңүз. Эгер сизде мүмкүнчүлүк болуп туруп башка кишилер ушундай ооруп калса кандай көз карама элеңиз? Жардам берет элем, колуман келишинче, колуман келсе ошо. Атат, айта албайм эмне деп. Бекболотко окшогон адамдарга жардам колун сунган адамдар аз эмес. Алардын бири Аяй Ормонхан кайрымдуулук фонду. Фонддун кызматкерлеринин бири Беловодск айылындагы Таштан ажы медресинин мугалими Тохир Химаев максат дал ушундай оор турмушта жашаган мекендештерге аз да болсо жардамын берүү дейт. Негизги эле немеси ушул кыргыз элине ошондой эле жалпы дүйнөдөгү муктаж инсандарга жардам берүү. Эң негизги максат ошол. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле, кайсы инсан өзүгө жактырганды бөлөккө жактырмайынча толук момун боло албайт. Эң негизгиси ушу инсандардын жашоосу түзөлүп кетиши. Ошондой эле Кудай Тааланын ыраазычылыгын табыш. Эң негизги максат ошол. Бөлөк элдин жардамыга муктаж болгон инсандар кандай инсан болбосун, үй бүлөсүдөн жеген тамак ашыданбы, же ден соолугуданбы кайрылган инсандарга колдон келгенче жардам беребиз иншалла. Адам заты жаралгандан бери колунда барлар жана жоктор ар заманда болуп келген. Ага ылайык ар бир коомдун байлыгына жараша кайрымдуу же кайрымсыз, жокчулук абалына жараша кайраттуу же кайратсыз адамдары да иргелип келет. Биздин коомдо да кайрымдуулукту атын чыгаруу үчүн кылган көйрөңдөр жана кайрымдуу адамдардын эсебине жашап көнгөн нысапсыздар бар дейт Тахир. Фонд башка кайрымдуулук кылам деген инсандарды да катарына чакырат. Кайрымдуулук алуучуга да, берүүчүгө да пайдалуу иш. Кайрымдуулукка муктаж адам ага жеткенде адамдарга болгон таарынчы азайып, ыраазычылык абалын сезет.